Гусул же ихтилам болгондор ич кийим мүчөнү тазалап жуубай эле ооз мурунду чайкап жуунуп чыкса жарай береби же сөзсүз тазалаш керекпи мүчө ич кийимди дейт. Туугандар мындай, гусул болуп калса аялына жакындаганда же түшүркөп кала турган болсо анын адеби жолу мындай. Эң алгач барып бошонуш керек, заара кылып. Себеп дегенде мүчөдө калып калган ушу урук ал зыян болуп калбас үчүн бошонуш керек. Бошонгондон кийин истинжа деп коет, ошо булганган жерлерди жууйт. Андан кийин анан гусулду ниет кылып, биринчи колду кадимкидей даарат алабыз. Кадимкидей эле даарат алабыз. Даарат жолу менен эгерде бүгүнкү күндө алхамда бардыгы эми мындай азыр шаарда туруп атабыз да, суу токтобой агып кете турган жер болсо, путту жуубай кое турасыз да. Эгерде акпай турган жер болуп кала турган болсо, мисалы, топуракта, же болбосо чөлдө, айылдарда суу бир жерге топтолуп кала турган жер болуп калса, анда путту жуубайсыз, исрап кылбайчы. Түшүндүңүздарбы? Путту эң акырында жуйбуз да. Оозуңузга 3 жолу даарат алып койдуңуз да, оозуңузга 3 жолу, мурунга 3 жолу, эми баш, оң, ин, сол, бардык денени 3 жолу жуйсуз. Киндик, ушулардын бардыгын суу жетпеген жер болбош керек туугандар. Же болбосо оң ийинден баш, анан сол ийин. Бул экинчи жолу. Бут бардыгын жууп бүткөндөн кийин анан чыгып путту жууп коебуз да, бүттү. Эгерде агып кете турган болсо, анда путту деле кош башынан эле жууй берсек боло берет. 3 жолу жуйсуз болду. Анан кийимдерге, ич кийимдерге кайсы жерге тийип калган болсо, аны жууш керек. Аны жуубаса болбойт.